Эркек киши эч качан кетпей турган, аялдын ар дайым скотч сыяктуу, магнит сыяктуу тартып ала турган, аялдын 10 сыпаты, 10 эрежеси, 10 жолу дейбиз. Биринчиден, аял киши сыр сандык болуш керек. Үйдөгү эркек тууралуу, эри тууралуу, өзү тууралуу үйдөгү сыр нерселерди эч качан сыртка алып чыкпаш керек. Эң өкүнүчтүүсү, эң коркунучтуусу подружкаларына, досторуна айтпашы. Кыз досум жакын деп, жакын досумун да жакын досу бар. Өзүңүздү кандай карасаңыз, мисалы сизге бир сырды айтат, досум эч кимге айтпа деп, сиз канчасын айтып салдыңыз? Подружкаңыз деле ошол сыяктуу, канчасын айтып салат билесизби? Анан айланып барып күйөөңүзгө жетип барат, анан күйөөңүз эч качан бирдекени айтпай турган болот, ишенбей турган болот. Эркек ачыла берет, бирок бир күн жабылат, болду эч нерсе билбей каласыз. Көп нерседен куру каласыз. Ошондуктан сыр сандык болуңуз биринчиден. Ал төшөк маселесинде, өзгөчө төшөк маселесин айта берет да, эркегим мындай, эрим мындай, слабый, күчтүү деп ушинтип айта берет. Башкалардын жок дегенде оюн бузасыз да, ушунуку күчтүү экен, менин күйөөм кандай деген суроонун негизинде калып кетет башка подружкаңыз. Ошондуктан сырларды эч качан эшикке алып чыкпаңыз. Сыйлай билген, экинчиден сыйлай билген эркекти адам катары баалайт. Муну кандай түшүнүшүбүз керек десеңиз, мисалы үчүн срочно бирөө айылдан чалып калды. Бирөө өлүп калды, мышык өлүп калды, ит өлүп калды, кыскасы бирөө өлүп калды. Өтө срочно кетишиңиз керек. Күйөөңүзгө чалдыңыз, албай калды. Күтүш керек. Уруксат сөзсүз түрдө алып кетиш керек да. Өзүм билем, өтөгүм төргө келем деп туруп, каалаган иши, каалаган таксини чакырып, каалаган менен кетип калыш, бул сөзсүз түрдө ажырашууга, талак алышыңызга биринчи себептерден болуп калышы мүмкүн. Себеби ачуу келгенде акыл кетет. Көптөгөн талактардын жооп бериштеринин себебин сураган учурда ачуу үстүнө билбей кылып алдым дейт эркек кишилер. Ачуусуна тийген ким? Ошо аялдын өзү эле болуп атпайбы? Туурабы? Сыйлай билет. Сыйлаш деген ошол урматын жайга коюш. Ишенимдүү, ашыкча шек санабайт да. Шек санатпайт аял киши. Бары жогу ачык. Неге аял эркек темасында девушка паренdik неге болбойт десеңиз, девушкасынын телефонунда 180 та паролу бар да. Телефонунда өзүнчө парол, WhatsApp'ында өзүнчө парол, адамдын өзүнчө парол. Бир соцсет кылдыган 28 та соцсет кылдыган. Бир профиль эме 28 та профиль менен аны күзөтүп турат. Агент үнүсем да. Неке жоопкерчилик болду, токтодум. Минус кыйшыктуу жашооңду токтот. Сен реал жашоого кирдиң деген, ишенимдүү бол деген. Ашча сек санабаш керек эркек киши сизден эч качан. Тынч мүнөздүү, ар бир нерсени уруш менен чечпейт. Тынч мүнөздүү болушуңуз керек. Күйөөңүздүн досу кыздын атынан тийишип, жазып, мындай дей турган болсо, дароо кирип ызы чыгып, эч нерсени тактай билбей туруп эле ызы чыгып, болду, мен кеттим, жообумду бер, экинчисинде 3 талагымды бер, бир талак болбойт экен деп чыгып алат да. Жок. Токтош керек. Жообуну бер дей берсеңиз, жообуңузду берип койсо эмне болот? Кийин өзүңүз өкүнүп каласыз, ойлонуп каласыз, туурабы? Ошондуктан эч качан дароо чечим кабыл албаңыз, ойлонуңуз, тактаңыз бир нерсени. Тынч мүнөздүү болуңуз. Ар бир нерсени уруш, ызы чуу менен тилим бар деп эле чача-пача дей бербестен, тынч болуңуз. Оор басырыктуу болуңуз. Колдоо көрсөткөнү билиңиз. Андан кийинкиси колдоо көрсөтүңүз. Өзгөчө оор учурда жанында болушуңуз керек. Көчөдөгү баш кесер болсун, бандит болсун, арам жеп жүргөн алкаш болсун, айырмасы жок. Эгер аял киши алдында туруп берсе, андай аялды алкаш дагы барктайт, алкаш дагы сыйлайт. Сырттан коркунуч, ит чуркап келаткан болсо, итке өзүн таштайт, ошо алкаш болсо да. Неге? Себеби аял киши аны кыйын күндөрүн алдап туруп берди да. Мындай аялды эч качан эркек киши унутпайт. Макул фигурасы жоголуп кеткен болушу мүмкүн, макул семип кеткен болушу мүмкүн, макул башка себептер болушу мүмкүн. Бирок аял кишинин туруп бергенин, кыйын күндө таштап кетпегенин эркек киши эч качан унутпайт. Мындай аялды ар дайым сыйлайт, урматтайт. Чынбы? Колдоо көрсөтүңүз ошондуктан. Сени колуңдан келбейт, айттым эле го, муну кылбашың керек эле, мен айткандай болду дебеңиз. Бир иш окшобой калса, андай дебеңиз. Мындай кийинкиси окшойт, өмүрлүк жолдошум, мен сизге ишенем, колуңуздан келет деген. Ал сизге мындай түйүлүп аткан болушу мүмкүн, башкача жаш бала сыяктуу, бирок ошону дагы айтпай атпайсызбы сиз? Жөнөкөй нерселерде колдоо көрсөтпөй атпайсызбы сиз?
түштө чалып, мындай себепсиз эле чалып, жакшысызбы, балыңыз жакшыбы, не кемчилик бар, не кылып турайын мисалы. Мисалы кечке ужинге не тамак кылайын, эркек мындай ойлонот да, орду бар экен семьяда. Мага карап чечилет экен. Үйгө дагы ошо тамак кылып турсаңыз, сизди күтүп атабыз десең, эркек киши үйгө тезирээк келет мисалы үчүн. Анан ровно жетте келип калышың керек деп, баягы кыйшайган кабырга менен, кыйшайган рожа менен, сасып кеткен кийимдер менен, тамак жок, эч нерсе жок, нерв нан деп кызарып күтүп отурган болсоңуз, кайсы эркек киши саат 7-де келет? 7-ден чыгып, иштен чыгып туруп барып чайханага барат, курсагын тойгузат, башка кылат, анан кечке түнү кирип келет. Ошондуктан бул маселелерге маани бериңиз. Колдоо көрсөтүңүз. Акылдуу сүйлөңүз. Акылдуу сүйлөңүз. Сөзү менен жаралаган аялдар өтө көп. Сөз атылган ок. Ал кетти, болду, тийди ал, жаралады ал. Сасыган сөздөрүңүз менен баягы мусор тутпаңыз, өткөн өтүнүш менен мусорду. Сиздин мусоруңуз туткан жок. Сиздин канча мусоруңуз бар? Канча аркаңызда тазаланбаган жериңиз бар? Аларды тутуп аткан жок күйөөңүз мисалы үчүн. Билип турат күйөөңүз. Канча боло турган чубак жерлериңиз бар, бирок көз жумду. Сиз дагы көз жумуңуз. Катасыз, күнөөсүз, кемчиликсиз адам жок. Бири-бириңиздерди кечирдиңиздер, ошон үчүн никеден өттүңүздөр. Жараткан бизди кечирсин деп толбоо кылып жаңы жашоого кадам койдуңуздар. Эми мусор тута турган адатыңызды жыйыштырыңыз. Акылдуу сүйлөңүз, ар бир сөздү ойлонуп сүйлөңүз. Себеби решающий болуп калышы мүмкүн ар бир сөзүңүз. Өзүнө кам көргөн. Бул кам көрдү дегени сыртка мынтип упа, макияж, бирдекелерди коюп алыш деген эмес. Ичкиси кандай? Макул сонун макияжды койдуңуз, сонун лептерге помадаларды койдуңуз, ботокс кылдырдыңыз, филлер койдурдуңуз, кулактарга дагы бирдекелерди кылдырдыңыз, жасама жамбаш көкүрөк койдурдуңуз, бирок оозуңуздан муну ким эле, Дамира ким эле деп турсаңыз кандай жагасыз мисалы үчүн? Биринчи сөздө оңдобойсузбу, тилде оңдобойсузбу, көдөндү оңдобойсузбу? Хорошо, курсагыңыз ток, бирок жан дүйнөңүз ачка болуп атпайбы сиздин? Макул бүгүн жей берип семирдиңиз, бирок жан дүйнөңүз ачка болуп атпайбы сиздин? Чынбы? Эже карындашым, эркек кетип калбайт, кетпейт эч качан. Сизден качан жакшы жылуу сөздөр чыкса, көзүңүзгө, өзүңүзгө эмес, ичиңизге дагы кам көрүшүңүз керек. Ичиңизге жөргөмүчтөр уя салып, душам таза болду деп, эмне кереги бар? Ошо ичиңиздеги сыртка чыгат да. Жылуу мамиле, мээримдүү, назик болуңуз. Ошону изучать этиңиз, ошого тиешелүү китептерди окуңуз, назик болгонго аракет кылыңыз. Корс болуп, копол болуп, эркек сыпат болушту баштасаңыз, эркек киши колдон ала баштайт сизди. Качан назиктигиңизди билдирсеңиз, эркек киши колдон келишинче жардам бергенин аракетин кылат. Аялдыгыңызды билдирип туруңуз ар дайым. Аярлуу экениңизди билдирип туруңуз ар дайым. Болду, менмин дей бербеңиз да. Жылуу мамиле, сабырдуу. Эмоцияга эч качан алдырбаңыз. Эмоцияны көзөмөлдөй билиңиз. Күйөөңүз тууралуу бирөө бирдеке деп койсо, дароо келип сен ушундайсың дебеңиз да. Диагноз дароо койбоңуз. Уколду, дарыны дароо ичпеңиз өзүңүз. Такташ керек. Бир маселени билиш керек. Телевизордо уруша берет экен да, эр катын урушканын телевизордо коюп койсо, кошунасы болуп калып, бул жаштар урушуп атат деп барып кайненесиге айтып бериптир. Кайненеси жетип келген, силер уруштуңарбы деп. Көрдүңүзбү, баягы кулак кандай жаман нерсе. Сабырдуу болуш керек, эмоцияга алдырбаш керек. Максаттуу жашоодо жашаганды билиңиз, урматтуу эже карындашым. Максаттуу. Жашоодо өзүңүздүн ордуңуз болсун. Күйөөңүздүн жашоосунда дагы өзүңүздүн ордуңуз болсун. Сиз ажырагыс бир бөлүгү болушуңуз керек да, күйөөңүздүн. Сиз мындай кылышыңыз керек. Күйөөңүзгө келип, муну айт. Канча сутка тиякта не кылып чыктың? Мына жакта не болду? Неге муну айтпадың? Дебешиңиз керек да. Сиз ушундай ишеничтүү болуңуз, күйөөңүз бир маселе болгондо дароо сизге чалып, мындай болуп атат, не кылайын дей турган болсун. Болуш керек. Анча сиз ишенич беришиңиз керек. Бир жолу айтып атса, ол 28 жаштан кайра күйөөңүзгө айланып келип атса айткан сөздөрүңүз. Сизге ишенип бирдекени айтат, аны кайра 28 жаштан угасың да. Текшерип көрөйүн деп бир сөз айтып көрөсүң, аны кайра 58 жаштан угасың. Анан кантип ишенесиң ага? Кантип ишенесиң?
ишеничтүү болушуңуз керек. Ишенип сизге бир нерсени айтат. Проверкадан өтпөй калыңыз, болду, эми өмүр бою сизге эчтеке айтпайт. Болгондо назик маселелерде эч качан кеңешпейт. Анан өзүңүздү өзүңүз жей бересиз. Неге мага айтпайт, мага ишенбейт, башка. Бул тилиңизди караңыз, өзүңүздү караңыз. Үй бүлөлүк баалуулукту билиңиз. Семьяны сактап калыш бул сиз тараптан дагы аракетке туртат. Күйөөм кылыш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек деп отура бербеңиз да. Колдон келишинче сиз да кыла бериңиз. Мисалы, күйөөңүз ишке кетип аткан учурда мотивацияны күчтүүсүн берип, бизге урул кылып келбе, жаман иш кылып келбе. Таза эки нан таап келсең да тазасынан таап кел, биз ошону жей беребиз. Торт жешибиз шарт эмес деп мисал жөнөтсөңүз, күйөөңүзгө дагы өтө күчтүү жетет да бул жерге. Бул аялым мындай депчи. Бир нерсе иш кылып атканда дагы ойлонуп калат. Болсо болуп, арамданбы, адалданбы, башка айырмасы жок. Кылышың керек деп туруп алсаңыз бул болбойт. Ошондуктан мындай аялдын сыпаттары жакшы аялдуу боло турган болсо, мындай сыпаты бар аял боло турган болсо, мындай аялды эч кайсы эркек урбайт, сокпойт, сөкпөйт, кое бербейт, ар дайым бекем кармайт. Магнит болуңуз, алыстата турган эмес, тарта турган. Ушул сыпаттар менен сиз 100% тарта аласыз күйөөңүздү. Ошондуктан ушул сыпаттарды өзүңүздө калыптандырыңыз, эже карындашым.